саат ошо 11лерде жумушка кирдим. Күн жакшынакай болчу, эч кандай эме жок болчу. Роза Таберикова Орусиядагы кыргызстандык мигрант, мекендештер арасындагы активисттердин бири. Жетекчиси эскертпегенде балким ал дагы алай дүлөй бороонго кабылмак. Ал буга чейин дайыма телефонуна келип турчу чукул эскертүү бул ирет келбей калганына айраң таң. Вообще келген жок. Мурда МЧСтен мисал үчүн баягы эме болот да, жаан төгөт, кар жаышы мүмкүн, тияк мындай болуп атат деп эме МЧСтен дайыма сообщение келип турчу. А мында сообщение келген жок. Аябай Москва үчүн да биздин бияктагылардан эмелер да таң калып атат, орус калкы да таң калышып, аябай шок болуп атышат. Кандуу бороондон кийин орусиялыктардын өздөрү да алдын ала эскертүү алышпаганын интернетте талкуулашууда. Эмне үчүн шаарда аба ырайы бузулбаганда же аз-маз жаан жааганда деле мага МЧСтен кооптуулуктун саргылтым деңгээлиндеги билдирүү келет. А бирок бороон чапкын даракты тамыры менен жулуп жатканда унчугушпайт, деп жазат Facebook'ка Москванын тургундарынын бири. Дагы бир интернет колдонуучу катуу шамалдын жакындап калганын кимдир бирөө туйду беле деп суроо коет. Оппозициячыл саясатчылардын бири Владимир Рыжков Twitter баракчасына бороон тууралуу СМС билдирүү болбогон үчүн адамдар өлүштү, жаракат алышты. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кемчилиги деп жазды. Орусиялык маалымат каражаттарынын маалымдашынча, алдын ала билдирүүлөрдү алгандар да бар. Айрымдарына болсо апаат бүткөндөн кийин кабар келген. Ошентсе да эскерүү албай калгандар көп болгон. Буга байланыш операторлору өзгөчө кырдаалдар министрлигин айыптоодо. Эскертүүнү кайсы райондогу абоненттерге жөнөтүүнү өзгөчө кырдаалдар министрлиги аныктайт, дейт Медуза агенттигине Мегафондун пресс кызматы. Ал эми МТС компаниясы болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги байланыш операторлорусуз эле атайын платформанын жана контент провайдердин жардамы менен абоненттерге маалымат бере алат деп жатат. Сындардын курчоосунда калган өзгөчө кырдаалдар министрлиги күнөөнү кайра компанияларга оодарууда. Маалымат кызматынын жетекчиси Алексей Вагутович СМС маалымат берүү уюштурулуп, бардык операторлор таратыла турган зарыл текстти алышкан. Андан тышкары медиага да маалымат берилген. Радио менен теледен кооптуулуктун саргылт деңгээли тууралуу маалымат таратылган, дейт Медузага. Ошентип 12 миллиондон ашуун калк жашаган борбор Москва шаары менен 7 миллиондон ашуун эли бар Москва облусунун башына түшкөн кырсыктын алдын алуу чаралары боюнча талаш тартыштар кызып турган учуру. Бул арада Орусиянын тергөө комитети табият кырсыгынан өлгөндөр жана жабыркагандар боюнча ар тараптуу иликтөө баштаганын билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда Москва шаарында жана облусунда ылдамдыгы секундуна 30 метрге жеткен бороондон 16 адам өлүп, 150дөйү жаракаттарды алышкан. Ошондой эле 2000дей автоунаа жабыркап, 27 миңдей дарак кулап жулунган. Мындан тышкары жүздөгөн инфраструктуралык объектилерге зыян келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги каза болгондор арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирүүдө, ошондой эле Москвадагы элчилик жаракат алгандардын арасында кыргыз жарандары бар жогун тактап жатат. Али Токтоконов, Азаттык.